Almazsak bular mıyız da? Ya, Meyriyan bular görüp he? Buna burada kardı men moğaga çıkıp alıp kar körөгөнбүз da. Buna. O men tenki moğaça. Biz Meyriyan aparatını üç жерге өткөрсөк болчу экен. Ya. Эми эмне керек болсо баарын алып келдик. Бул зеленкоздуку тазалыкта отдельный. Угуду да отдельный кар көрөгүчтөр, отдельный бардыгы. 2026-жылдан баштап сөзсүз сиздердин айлык баянаңыздарды көтөрөбүз. Кандайсыздар? Мына мынандай болчу да. Мынаке, караңыз мына. Birinci gelgen günümüz. Moğonda оңдоттум. Moğonu оңдоттум. Азыр көрсөтөм. Жүрөт жакшы. Бу оңдоттум. Моğonu да оңдоттум, экөөнү тең. Капитальный ремонт кылып краскаладык экөөнү. Пока техникага керек жок, окуй уят. Кичине бир оңдоп сырдап айдап туралы депчи. Моğonu да оңдот. Жок, моğonu да үчөө. 1, 2, 3 оңдолду. Bu traktörlerde oңдотуп койдум. Мына карачы. Открытка, да? Салам алейкум. Ауа кандай жаксызбы? Ауа кандай жаксызбы? Ауа кандай жаксызбы? Ауа кандай жаксызбы? Салам алейкум. Ауа кандай жаксызбы? Ауа жаксызбы? Ауа жаксызбы? Шаарыбызга келип кубанып жатам. Бүгүнкү байрамыңыздар кут болсун, урматтуу кесипкөйлөр. Анан бүгүнкү күндө ушунчалык жаркыраган шаарга келип, кере дем алып, ушунчалык кубанычым, сүйүнүчүм батпай турат. Эмне деген керемет. Жеңишбек Шермаматович, биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Түрк сериалдардагы сизден кызыксыз. Sizi biz abdan жақсы, siz жалғыз екенсіз. Biz сүйүздү эми айта алсак дагы сыртыңыздан багып, лайктарды басып, комментарийлерди бергенден башка аргабыз жок экен. Сиздин өзүңүздөй болуп. Биз сизди жакшы көрөбүз. Кудай таалам бизге ушундай керемет кылып, белек кылып кыргыз элине берген экен бизге. Биз калтырып Жакшынын жарыгы жалпыга дейт. Ушул инсандын жарыгына жылына берели, сүйүнө берели. Алтынай Нарбаева жекебиз. Savaşta çetilesi damarlar, kökü durmaz bolduran sorgulur. Bütardım biraz koynuma ayrım, sen orula ne oruyun atacağım, sen orula ne oruyun atacağım, sen orula ne oruyun atacağım. Келиңиздер, жашылдандыруу. Мен да кара дыйканмын, көргөн болушуңар керек. Мен да гүлдү аябай жакшы көрөм. Жап-жашыл 2 Дубай болот. Келиңиздер, жашылдандырыңыздар. Келиңиздер бийлейли. Мен тойда чогул айыл менен бирге көргөн ор менен жеңилди. Ата салкын улуктук кантелинденин унутпаган сүйөмүн мен кыргыз деген элимди. Алтынай карындашым жалгыз, жалпы кыргыз эли сыймыктанат. Сиз жалгызсыз, биз да сизди сыртыңыздан сүйүп жүрөлү. Игилик калыр.
чыгармачылык ийгилик каалайм. Кыргызыбызды таңктап, ардактап, ырдап жүрө бериңиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз эжеке. Рахмат чоң. Сөз Ош шаарынын мэри Докторбаев Жеңишбек Шермаматовичке беребиз. Бүгүн жасанып келдим тойго. Бүгүн тойда Кудай кааласа. Канча мээнет кылдык, канча иштедик. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу коллегалар, урматтуу жашылдандыруу, көрктөндүрүү комбинатынын жааматы, мына силердин иштегениңерди карап туруп, көрүп, шаар мына Кудай кааласа быйыл кандай көркүнө чыкты, ошо силерге жардам кылып, мына татынакай ушундай имараттарды салып элге тартууладык. Бул сиздердин жеке, сиздердин жетишкендиңер деп ойлойм. Урматтуу Зеленхоз, ушуна видео роликте көрдүңүздөр, бул Ош шаарынын визитный карточкасы болуш керек. Зеленхоз дегенде бактар жап-жашыл болуп өсүп, гүлдөр ачылып туруш керек. Эл мынакей барып ошол жерден гүл сатып алайын. Зеленхозго барып мен элдин теплицага, жанагы күнөскаларда эмне гүлдөрү бар экен деп көрүп суктана турган ишкана болуш керек. Кудай кааласа, ошондой жаңы имаратка, ошондой жакшы ийгиликтерге жеттик деп эсептейм. Анткени урматтуу Ошто бир туугандар, ушул жерге видео роликтен көрдүңүздөр. Мен 23-жылы президентибиз, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Ош шаарына мэр кылып дайындаган болчу. 24 январь күнү мен ошол жерге келгем. Биринчи иш күнүмдү ушул көрктөндүрүү, жашандандыруу комбинатынан баштагам. Ошондо Сонбек Алмашевди көрүп жүрүңүз. Ошол жерге барып келечи эмне болот, кандай Зеленхозубуз биздин жашап атат деп келип көрүп абдан кейидим. Болгону 12 эле техникабыз бар экен. Мынакей көрүп турасыздар. Ошол 50-60 жылкы ЗИЛ, ГАЗ-51, ГАЗ-52, Беларусь тракторлары, кар күрөйлүк десек техника жок болчу. Эчтеме жок болчу. Зданиябыз 40 жылдан бери жаңылбай турган эски имаратта болчу. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып, жардам бериңиздер Ош шаарына деп 500 миллион сом акча каражатын бөлүп берип, ошол 500 миллион ичинен 120 техника сатып алынган, ошонун ичинен 36 техника ошол көрктөндүрүү жана жашындандыруу комбинатына бөлүп берилди. Мынакей эмне деген техникалар, керемет техникалар келди. Вышка, водовоз, экскаватор, погрузчик, шахмандар, эмне деген керемет техникалар, мынакей тротуарга чейин жууп тазалай турган техникаларды алып келдик. Мурда бардык жанагындай ручной тазалап, ручной кол менен жыйначу элек. Мына Кудай кааласа, биздин урматтуу Оштук бир туугандарым, жанагы жалгыз гана бул менин ишим эмес, бул бардык силер менен чогуу. Ош мэрия менен, Ош шаарынын жетекчилери менен баары бирдикте жасаган бул жумуштарыбыздын жетишке ийгилиги деп эсептеймин. Андан сырткары мынакей ошол жерде тетиги машина турган жерде биздин эски күнөскана бар болчу. Абдан эскилиги жеткен, чирип кеткен эски бир имарат бар болчу, күнөсканабыз. Аны дагы алып, тетиги Акбуранын боюна Вахапов көчө Татынакай, Кыргызстанда Бишкек шаарында бир ошондой күнөскана бар, экинчи бизде Ошто болот. Кудай кааласа мына куруп бүтөйүн деп калдык. Могу декабрдын бир 15-20-ларында аны ачылыш жасайбыз. Ал жерде эмне деген сонун гүлдөрдү эгип элге тартуулайбыз. Кудай кааласа быйыл мынакей эрте жумушту баштадык. Мынакей азыркы күнгө чейин 5000, почти 6500 түп көчөт эктик. Балдарчы 4000 түпкө жакын чынар терек, 1500 түп кайрагач и 1000 түп полония.
Бул дагы ушу балдардын ушул эмгекчилиги деп алайм. Урматтуу биз эми көктөндүрүү, жашындандыруу комбинаты деп кыргызча айтпай зеленхоз деп көнүп калганбыз да, каякта иштейсиң деп зеленхоздо иштейм депчи. Урматтуу зеленхоз жааматы, урматтуу карындаштарым, урматтуу бир туугандарым, жаңы имаратыңар кут болсун. Урматтуу коллегалар, сиздер ушундай татынакай кооз заманбап ишканада иштегени татыктуусуңар. Сиздер мондай татынакай заманбап техникаларга татыктуусуңар. Биз ушул татынакай кооз заманбап имаратыбызды, мынакей президентибиздин мондай татынакай белектерин 40 жыл күткөнбүз. 40 жыл. Мына Кудай кааласа 7 айда мына бар болду. Урматтуу коллегалар, мен сиздер менен сыймыктанам. Мен Кудай кааласа ушул Ошто канча мэр болуп иштейм, аны тагдыр насип. Бирок мен ушул Ошко иштегеним эч качан өкүнбөйм. Анткени мен кандайдыр бир деңгээлде өзүм салым кошуп, Оштун өсүшүнө, Оштун өнүгүүсүнө салым коштум деп эсептейм. Сиздер менен бирдикте. Сүйүктүү Ош шаарыбыз мындан дагы жашарсын, суктансын. Башка мамлекеттерден келген, башка ушу шаардан келген биздин бир туугандарыбыз биздин Ошубузду көрүп суктансын. Мынакей биздин Ош, мынакей мен Ош шаарым деп сыймыктансын. Урматтуу Оштук бир туугандар, дагы бир жолу жакшы заманбап имаратыбыз кут болсун, көп жылдарга кызмат кылсын, ушул жерден ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Көктөндүрүү жана жашоодандыруу комбинаты муниципалдык ишканасынын жумушчусу Базарбаев Сүйүнбай Шарипович сыйланат. Алайбеке, куттуктайм. Жакшы иштеңиз. Өткөндө баардык жетекчилерге кызматтык автоунаа бергенде бул жигитке жетпей калды. Анан мен айттым, сен кой өтүп бир аз сабыр кылып тур. Ой, мен Зеленхоздун имараты бүтсүн, жакшылап бактары тигип бер, анан белек кылайын деп сөз бердим болчу. Мына бүгүн Кудай кааласа ийгилик жакшы, сенде жетишкендиктер жакшы, Кудай кааласа коллективиң жакшы, мынакей имараты толук бүтүрдүк. Эми ушул мэриянын атынан сага кызматтык автоунаа белек болсун. Жакшылыктар кайдап жүрүм, макулбу? Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер. Ыраазычылык Жо, сен отур. Сен ар жакка отур. Мынакей клёнкасы менен жапчан масло. Биз калабыздын бак тараптардын көрктөндүргөн гүлзарлардын коосогун көчөлөрдө жашыл аймак Зеленхоз мындай айтканда жок болуп кетүүнүн алдында турган ишкана бүгүнкү күндө шаардагы эң алдыңкы ишкана болуп калып, алды ачылып калды. Зеленхоз шаарыбыздагы көркүнө көрк кошо турган, көйнөгүн тиге турган, көйнөгү менен көрсөтө турган ушул Зеленхоз ишканасы болуп эстелет. Шаардын көркүн көрсөтө турган, шаардын эртеңин көрсөтө турган, шаардын кечегисин көрсөткөн бул Зеленхоз ишканасы. Кудай буйруса, мына бүгүнкү күндө элдин атынан Жеңиш Муратович ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Бүгүн Зеленхоз ишканасы шаарыбыздагы эң алдыңкы, эң мощный ишкана бүгүнкү күндө Зеленхоз ишканасы деп башыбызды бийик көтөрүп кыйкырып айта алабыз. Мен ушул жерге 42 жыл иштесем, мен азыр бул жерди тааныбай турам. Келип, чындап эле ушундай түшүп болуп калдыкпы? Кандай жерде иштедик эле, кандай шартка түшүп болдук деп өзүмчө аябай кубанып турган мезгилим. Жеңишбек Шермаматович, мен сизге өтө ыраазымын. Ыраазычылык, ишканабыздын атынан ыраазычылык. Эстедим. Пенсияга чыгып алдыңызбы? Ооба.
иштеп атам. Эми азыр жаңы офис болду, кетким келбейт. Кетпеңиz. Мен bir сөздү айтпай калып кечирим сурайм. Кудай кааласа 2026 жылдан баштап сөзсүз сиздердин айлык маянаңыздарды көтөрөбүз. Андан сырткары Кудай кааласа тете кең сайда атайын сиздер үчүн тазалык ишканасында иштеп аткан биздин кызматкерлер үчүн үй салып атабыз. Ошол үйгө Кудай кааласа жанагындай ипотекалык жол менен сиздерге беребиз. Азыр мага Сооронбек Калматович менен Азамат өкөм айтып калды, ушу Зеленкозда атасы, апасы, бир туугандары өзү өмүр бою ушу Зеленкозда иштеп эмгектенген экен. Кече жанагы Кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей өрт чыгып, үйү толук бойдон күйүп кетиптир. Ким эле чыгыңызчы? Такыр. Я, салам алейкум. Кайсы жерде эле? Ачыда. Урматтуу оштук бир туугандар, ушул Зеленкоз ишканасынын ушул эмге, элге, Ош шаарына жасаган кызматын эске алып, ушул биздин инибиздин үйү күйүп кетиптир. Ушу толук бойдон биз мэриянын атынан оңдоп беребиз. Макулбу? Жардам беребиз. Сарсановго кыжаттуу. Макулбу? Эртең Сооронбек Калматович, эртең алып келсеңиз, бүгүн кол тийбей калат. Толук акчасын беребиз, ремонт ишин баштасын. Макулбу? Давай, жакшы. Бул жерде атайын сиздер үчүн дастаркон жайылды. Ал жерден даам сизип кетиңиздер, Кыргыздын улуттук тамак аштары. Бар болуңуздар. Ажеке? Салам алейкум. Кана, бисмилла. Бисмиллахиррахманиррахим. Ишканабыз куттуу болсун, берекелүү болсун. Сары майдан жери. Бисмилла. Ата келиңиз. Кана ажеке өзүңүз бир. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Алла берекелүү кылсын. Берекелүү болсун. Куттуу кылсын, мубарак кылсын иншалла. Бүгүн кайшылар курч. Баарына жетсиндер енді. Мынакей, бер. Бұрын бір кабинетте 4-5 отыршы, азар бірде кабинет топлады. Мынакей. Белый дом. Ақ үй. Біздің мэриядан тартма қайда? Бұл агрономның кабинеті. Burada kabinet çok önemli. Бұлча? Kadrlar bölümü. Kadrlar bölümü. Bu жерде 200 материал отырады. Şimdi bu Құдай қаласа о күнәс қанал бүтіп қалса, гүлдерді өсіп гүл сатышымыз керек. Мондай болады. Жаңағы еже отырады ба? Жоқ, başka. Son. Bu tuvalet ha? Duşu mu dem be? Mınake. Duşu mu demek ya? İşteyle öğretilen bu. İşteyle öğretiş gerek değil. Çok işteş gerek. Азамат Советбекович. Укмуш қой кабинет. Я. Кабинетті айтам. Укмуш қой қарам.
Bizden söyleşe atalım. Жоқ, алмасақ бұлар менізді. Мэриян бұларға өріп, Yaxshi, yaxshi. Приятно. Оны көріңіз мұна, живой ма ол? Азамат, молодец. Жақсы іштеген, үшінің жақсы іштеген. Еме шарды только жашылдан тышуыз керек та, өтті. Құда қаласа мұна 2026-чы оқымыш қорықтан керек бізді. Охо, я. 65 адам отырады, бир отырғанда. 65 адам бир отырады, бұл жағында қошымда столбай жоғыз. Я. Коллегалар. Biz meyren aparatını üç yerel ötkürsek bolçulaydı. Ya. Жылу. Сонун болду, сонун. Только эмеге могу картиналар болса, көрүп гүлдүн немеси болуш керек да. Анан Азамат сага бир тапшырма. Теги Курманжандатка энебизден баштап, ошо жерден баштап жолдун эки бети толук гүл болуш керек. Толук гүлдөр темели ачылып, чачылып туруш керек, гүлчү. Заборлоруна чейин гүлдөр, эметик аркына чейин гүл, укмуш болуп туруш керек. Тиякта мынакей гүл жыттанып туруш керек да, жаркырапчы, мынакей мапта, мынакей Зеленхоздун имараты деп. Кандай дедиңиз? Ең тура, ушундай болуш керек. Ато сенин зданияң мурда келсе, жанагындай неме болчу да, полигон болчу. Азыр кандай сонун болду. Эми ушуну сонун кылып карап кетиш керек, түшүндүңбү? Биякта эмне кабинеттер? Адистерибиздин кабинеттери. Адистер, Там гараж, там палаш. Жетекчи. Мо гаражын жетекчисине айтыш керек, жакшы кара депчи, түшүндүңбү? Все, вы архив, а? Все. Все. Питомникте эми көбүрөөк жылына бир 10 миң ден кем эмес көчөт эгиш керек да, жылына, түшүндүңбү? Burada все Павловня. Акчалар бизден алып кетсек, багатайын. Ооба. Отуруп. Кандай? Кичинекейинен канча болду? 4 бар. 4 4. Фигура керек экен да. Я. Фигура керек экен. Ооба. Киргенге. Мынакей. 25 тонна алсанда 3 бар. 10 Ооба. тонна алсам 4. Эми эмне керек болсо баарын алып келдик да. Шахманы кичинекейин, чоңун, погрузчик, экскаватор, водовоз, вышка, тиги тротуар жууй турган баарын алып келдик. И эмне керек болсо алып келдик. Портерлерди болсо бир 10 портер алып бердик. Кудай кааласа тротуарларды күрөйбүз, момун шыпырабыз. Ооба. Олар баардыгы мынакей. Тетиякта ажаткана, душу менен. Мынакей, олар баардыгы водовоздар, жайы менен кышында кар күрөйт. Тетиякта лопаткаларды коюп койдук. Дайырлап, тиякта туалети, аялдардын туалети, мына жакта душу менен. Баардыгы эме. Душу, баардыгы. Жыргап эле калды байкуштарчы, жыргап эле калды. Мына. Мондай татынакай туалеттер мынакей. Мына. Туалети, душу менен мынакей, умывальниги менен мынакей, бүт баардыгы. Мына. Барын жасадык. Арт жагында душу бар. Рабочийлар менен жуунушат. Мына булар баардыгы кышка даярдап койдук. Азыр 1 ноябрдан баштап көчөгө суу себүүнү токтоттук. Сеппей атабыз. Уже эми кереги жок. Азыр эми кичине бир 5-10 күндөн кийин гололед болуп калат. Азыр техника бар, моолары отдельно коюп, установка даярдап, кышка даярдык ужечи. Кышка даярдап койдук, Кудай кааласа, кар жаашы менен эле уже ишти биз баштайбыз. Мына даяр техникалар. Бул Зеленхоздуку, тазалыкта отдельный. Угудуда отдельный кар күрөгүчтөр, отдельный бардыгы. Масло резинкалар менен. Мына. Тетигилери
артында турбайбы? Булар алынат булар. Кыш немеде кышта кайтып коюлат. Водовоз, жайында водовоз, Мына мурда карды мен моого чыгып алып кар күрөгөнбүз да. Мына. О менен тең ки моочу. Зил. Ооба. Буларды эми Кудай кааласа эртең комиссия карап атат. Ушул техникаларды өмүр бою айдаган кишилер бар экен. Өмүр бою. Ошолорго арзаныраак баада ошолорго беребиз, сатабыз. Эмесин беребиз да. Белек кылып. Ооба, зил бул, зил. Бул водовоз. Мына легендар жанагы трактор мына. Муну да ремонт жасадык. Ушулар менен оокат кылчу элек. Жүрүңүздөр. Могу эме жана. Водовозу. Мына жанагы эмедеги тиги эме. Сүрөттөгү. Ооба. Муну ремонт эметтик, ремонт кылдык. Мен айтам, ремонт кылам. Ремонт жаса, ти эметки чекти жаңы техникалар келге чекти иштеп туралы деп актадык, көрдүңүзбү? Мына сырдап, краскалап, дөңгөлөктөрүн краскалап, ичтеринен бери оңдоп койдук мынакей. Өткөндө чехол салып койдум элем, мен чехолуна салып коюптур. Бул оталат бул. İşte жүрөт, Ооба. Жүргүлө. Ресторан бул. Ооба. Рабочилардын рестораны. Мынакей. Бизде мэрияда дагы жокмун да эмес. Мына бул жагында кухня. Мына. Кандайсыз? Кандайсыңар? Бул жагы кухнясы. Мойка эмес, бардыгынын условиясы менен.